Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Биз кайрадан Кемпир-Абад көлүнүн жээгинен Кызыл Октябрь айылынан түнкү эфирибизди берүүнү улантабыз. Мүмкүнчүлүк болсо үн кандай угулуп атат, ушул боюнча бир комментарий жазып билдирип койсоңуздар жакшы болот эле. Биз азыр боз үйдүн ичиндебиз. Үн кандай ошону айтып койсоңуздар, анан ошого карап кээбизди уланталы. Микрофон кандай иштеп атат, кандай угулуп атат айтып коесуздарбы? Азыр Кыргызстанда түнкү саат 11-ден өткөн учур 12-ге аз калды. Биз ушул айылдын Кызыл Октябрь айылынын коңшу Кызыл Сеңир айылынын жаштары кетпейбиз. Ушул 36-протокол жокко чыкты деп, ошону жокко чыгарышмайынча биз кетпейбиз эч жака. Тарабайбыз. Бул бийликтен акырына чейин талап кылганыбыз кылган деп эл отурат. Суукка карабай, башкага карабай, негизинен жаштарча болгон бул жерде. Микрофон жакшы болуп аткан болсо анда аксакалдатып сөз баштай берели. Мирлан ака, өзүңүз эми бир сөздүн башын баштап бериң балдарга. Ассаламу алейкум, кыргызстандыктар, дагы бир жолу. Ошол күндү күндебей, түндү түндебей ушул ата бабалардан калган бизге мурас болуп калган ушул Кемпир-Абад Сусактагынын жээгинин боюнда ушул боз үйлөр тигип суукка карабай отурабыз. Бул бизге калган аталардан мурас, Кудайдын берген бизге рызкысы. Ошону келечек муунга калтырайлы, келечек муунун алдында тарыхта жүзүбүз жарык болсун деп ушул ашмалтайын чыгарып жаткан бийликтин жасап жаткан иштерине нааразычылык катары ошону биз туура кабыл албай аткандыгыбызды билдириш максатында ушул жерде бүгүн ушул иш-чараны баштадык. Бардыгыңыздар Кыргызстан боюнча чакырат элек ушул жерге келиңиздер. Элим, жерим деп күйгөн жүрөгүндө ушу Кыргызстан деген ата мекени бар. Ата мекенди ойлоп ушу жүрөгүндө оту барлар келиңиздер. Ушул убагында коргоо министри болуп турган Исмаил Саков сизге кайрылат элек. Чек ара боюнча Кыргызстанда кайсыл жерде эмне кандай коюн жатагына чейин сиз билесиз. Сиз дагы келиңиз ушул жерге кайдыгер карабастан. Раушан Жээнбеков элим жерим деп күйүп жүрөбүз. Сиз дагы келиңиз. Ушу Кыргызстанга күйгөн адамдардын баардыгын ушул жерге чакырабыз. Ошол бизде. Жеңиш Молдохматов, сиз дагы келиңиз. Бактыбек Калмаматов. Саясатчылардын баардыгын силерди ушул жерге чакырабыз. Келиңиздер. Ушул жер колдон чыгып кеткиче баягы оордун алдын алгыча, дарылагыча оордун алдын алган жакшы да. Ошону ушунчалыкка жеткире койбой аракет кылып калалы. Бардыгыңызды ушул жерге чакырабыз. Ким? Жаштардан сөз берели. Кызыл Сеңир айылынан келген Эламан. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз эл журту. Саламатсыздарбы? Биз бул жерге түнкү саат 11:30 болгонда карабай келип, дагы силерге кайрылуу жасоого туура келип отурат. Бул жерде мындай болуп атат да. Элге толук маалымат жетпей жатат. Даже мына айылдын элине ушул Кемпир-Абадты бойлоп жайгашкан айылдын калкы азыр эмне болуп атканын билбей турат. 900-чү горизонталдыга түшүрүп койдук деп туруп бул жерде мына УКМКнын башчысы Ташиев айтып атат. Мен деле бул жерге келип таанышканга чейин бул жерде өзү чоңойгом. 900-чү горизонт деген нерсени түшүнбөйт элем. 900-чү горизонталга түшүрүп койдук деп сүйлөп атат. Мен ойлопмун да 900-чү горизонталга түшүргөн болсо азыр суу ылдый да. Билбейм канчанчы горизонтта дагы да түшүрүп туруп анан Өзбекстанга берип аттыр деген түшүнүк мага келген да. Качан ушул жерге келдим, дагы кетет экен деп ойлодум. А бирок 900-чү горизонт кайсыл жерге чейин көтөрүлүшүн билгенде мен таң калдым. Кандай кылып ушул жерлерди берип атат? 900-горизонт
кайерге чейин көтөрүлүшүн эл дали билбей турат. Бул максимальный чекке 908 деп турат, 908ге эмес, 900-чү горизонталга суунун жетелегине канча жыл болду? Турабы? Мына айыл, Кызыл Октябрь айылынын ери турат. 900-чү горизонтка суу жакындайда эле кеми 10 жыл, 15 жыл. Дальше жакындабай Кудай билет. Бул суунуч. Анан бул жерде Ташиев мырза 900-чү горизонтка түшүрүп койдук деп, бул неге мынтип сүйлөдү? Бул 900-чү горизонт бул суунун максимальный чеги. Айылдын ичине чейин кирип келет. Мына алган эли, правданын эли, мына кара сулуктар. Билем, кантип отурасыңар? Силер азыр суу тартылып кеткен, дальше келбей 900 горизонтка качан келишин бир гана Кудай билет. Бул жерди берип атат силердин айылыңардын огородуңарга чейин кирип берип атат. Мен ушу айылдын элине, жалпы кыргыз элине кайрылып кетет элем. Маалыматты биринчи тактап алыңыздар. 900 горизонтка түшүрүп койду деп бул жалган айтып атат, жалган алдап атат эличи. Түшүнбөй эле туруп башка жактан сүйлөп атасыздар сиздер. Сууну азайтып берип түшүрүп койсо 900-чү горизонттан сууну көтөрүлбөсө, анан эмнеге каршы чыгып атат? Мурда кеңири сууну иче албай эткенлер, сууну пайдалана албай эткенлер деп жазып атат. Буга чейин кеңири пайдаланып келгенбиз. Кеңири сууга түшүп балык тутуп келгенбиз. Тутурбайт эле деген сөздөр жалган, ал сөздөр. Кимиң сиздер мына Кызыл Октябрь эли? Бирөөңүздөрдү бир кайтардыбы сиздер, айтыңыздарчы бир. Жалган ал. Бирөөңүздөрдү бир мына сен суудан насос салып сорбо деп бирөө кайтарганбы? Кайтарган. Бирөөңүздөрдү балык тутуп жүргөн жериңизден мына Өзбекстанга алып кирип кеткенби? Жалган бул сөздөр, айнанайын туугандар. Бул жерде эми бирок азыр мына 900 горизонт деп атабыз го. Эми сууга бара албай да калышыбыз мүмкүн. Сууга кеңири колдоносуң деп атат, кеңири ичесиң, кеңири чөмүлөсүң деп атат. Айнанайын сууга жете албай да калышыбыз мүмкүн. Суу бизге 900 горизонтлукка келе элегине билгилечи канча жыл болду. Турабы? Тура маалымат бергиле. Айыл элдеринде мына алган депутаттары, мына биздин айыл кеңештин Кызыл Октябрь айыл өкмөтүнүн депутаттары бүгүн колдоп берди деп атышат. Бул колдоп берди дегени эртең сүйлөйт да айылдын эли менен эсептештик. Айылдын эли өзү колдоп атат деп булар кайла сүйлөйт. Мен билбейм, мен азыр бул жерге келип тааныштым протоколу менен. Айыл кеңештин бүгүн Кызыл Октябрь айыл өкмөтүндө сессия болуп, айыл кеңештин депутаттары колдоп бериптир. Колдоп берген депутаттар 19'u каршыса 13'ü колдоп бериптир. 13'ü билбейт азыр дагы делечи. Эл билбейт ошо 13'ün колдоп бергенин. Мына мен өзүм Кызылсеңир айылын билбейт. Биздин чуркап жүрүп шайлаган депутаттарыбыз. Баш болуп ишенип шайлаган биздин Кызыл Октябрь айылынын айыл өкмөтүнүн төрагасы колдоп бериңиздерди суранабыз дептир. Туурабы? Эгер силер ушуну колдоп бердиңер, эми бул жерде айтылып атат. Айыл өкмөттүн депутаттары, айыл кеңеш депутаттары колдоп берген болсо, бул элдин колдоп бергени, бул элдин колдоосу менен жогорку кеңешке эртең ратификацияга кирет бул. Эл дали билбей турат, эртең правданын Карасуу жаңарга айыл өкмөтүнүн депутаттары колдоп берет. Мына Сабай жактан, Карасуу жактан колдоп берет. Ошентип эл колдоп деп туруп өткөрүп берет. Биздин айыл кеңештин депутаттарына чейин булар коркутуп, же бир илменен илип алып колдотуп атат. Жана болгону бир карапайым эл гана биз каршыбыз. Бул жерде көрсөтүш керек да, элгечи жакшы. Эгер ушундай сүйлөп аткан адамдар бар, келип бул жерди көрөлү, кандай жерлер гана кетип атканычы. 900-чү горизонталга суу чыкпайт. Бул жерге Өзбекстан, мен билем, мен ойлойм 100% баягы видео эме бар го, эмес роликтегидей кылып, бул жерге сөзсүз алар курортный зона кылат. Өзбекстан сууну көтөрүлбөй калганы канча болду? Бул жагына Өзбекстан шаар салып салат. Бул жагы мына праводага барат, граница. Алга, Кызыл Октябрь, Карасуу. Эртең ошол жерден эле карап калабыз мына Өзбекстандын шаарларынчы, бул жерде айылдарын. Кирип келет биздин жерибизге. Бербейбиз биз бул жерде. До конца турушубуз керек, эл журт. Келгиле, мына жерге кошулгула. Бүгүн мына кыргыз үй тигилип, биринчи күн таанышып атабыз. Азыр ушул жерге келип билдик, айыл кеңешинин депутаттары колдогонун.
эртең силердин айылдын кеңешинин депутаттары дагы колдойт. Бул 100%. Себеби ушул жээктеги депутаттарыбыз колдоп койтур. Айылдын депутаттарычы. Биз ал депутаттар менен дагы жеке жолугуп сүйлөшөбүз. Мен ушул жергиликтүү кеңештин депутаттары мен ошол депутат шайлаганмын да. Айыл кеңешинин депутаты мен шайлаганмын. Мен андан талап кылганга толук акым бар. Толук акым бар. Мен талап гана кылам. Ооба, мыйзам чегинде кылалы бардык нерсени. Биз бул жерде эч кандай тартипти, мыйзамды бузууга аракет жасаган жокпуз. Биз өзүбүздүн жарандык ыйгарым укуктарыбыздан пайдаланып, өз акыбызды бийликтен талап гана кылып атабыз. Себеби Кыргызстандын баш мыйзамында жазылып турат, кыргыз жер сууларынын бирден бир ээси бул Кыргыз Республикасынын эли, жарандары деп жазылып турат. Мен ушул жергиликтүү кеңештин депутаттары бүгүн кабыл алган чечими боюнча караган, бүгүнкү күн тартибинде караган маселеси боюнча ушул жергиликтүү кеңештин депутаттарынын бири Бектур мырзага суроо бергим келип атат, сөз бергим келип атат. Бир аз маалымат бере кетсең, просто ушул айылдын эли, ушул кыргыз эли билип койсун, кимдер ушул чыккынчылыкка барып, ушул жер коңшу өлкөгө берилсин, көл коңшу өлкөгө берилсин деген чечимди кимдер колдоп берди? Ушулар жөнүндө бир аз маалымат бере кетсең. Протокол ачып окуп бериңиз болсо. Жо, мисалы депутат Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен ушул Кызыл Октябрь айылынын тургуну. Ушул Кызыл Октябрь айылынан шайланып барган жергиликтүү кеңештин депутаты Топчубаев Бектур Райымбердиевич деген болом. Эми не жөнүндө ошондо бул чечим тууралуу айтсак, бул жерде түшүнбөстүктөр өтө көп болду. Суроо жооп, например, көпчүлүк депутаттар, например, билип неме кылды, билбей, кийин эми бул жерде эми басымдуулук деле кылды окшойт деп ойлойм мен. Например, Кызыл Сеңир айылынын депутаттарына зам губернатор катышты. ИКОС айылынын депутаттарына ким аты? Бир уудун начальниги бар экен, ол отурду. Жеңиш деген акабыз. Эми баары бир эми олар отурганына кичине неме кылышты да, өзү депутаттар башында башында неме кылды эле, беркилер эми бул жер берилип кетиптир, берилген экен деп айтып неме кылышты да. Эми айттык, картада турат, даже Google картада турат депчи. Google картада турат деп айттык баарыбызчы. Ушундай Кыргызстан жери бул, ушундай неме берилбеш керек, ушундай деп неме кылдык элем, кандай десем. Ошентип өттү, 13 депутат колдоо берди. 6 колдободу бул нерсени. 6 кимдер? 6 ушу өзүбүздүн Кызыл Октябрь айылынын депутаттары, дагы бир депутат мырза башка айылда, Кочкар ата. Демек, бир гана ушул Кызыл Октябрь айылынан шайланган гана депутаттар бул чечимге каршы болушуп, жер көл берилбесин, өзүбүздө калсын деп добуш берген болсо, калган коңшулаш айылдан шайланган депутаттар бардыгы мындайча айтканда бир добуштан ошол бийликтин бүгүнкү жасап аткан могул туура эмес ишин колдоп беришиптир. Албетте, муну үчүн эл өзүбүздө дагы бир аз күнөө бар. Ошол депутаттарды шайлап атканда анын канчалык баягы мекенчилдик сезимдин барлыгына карабай, баягы кичине колуна карап коебуз, башкасына карап коебуз. Бирок эмне болгондо дагы менин оюмча депутаттарыбыз кандай чечет, биз түшүнүктүү эле. Жогорку кеңеште дагы канча депутаттарыбыз бар. Алар кече мисалы казино мыйзамын
кабыл алганда кандай добуштарды бергенин аябай жакшы билебиз. Кантип келип депутат болуп калгандарын билебиз. Ошон үчүн биз ал депутаттардын чечимине карап отурбай, биз ар бирибиз өзүбүз ушул мамлекет үчүн, өз үй бүлөбүз үчүн өзүбүз депутатпыз, өзүбүз чечүүчү адамбыз. Бул жердин тагдырын 5-6 адам, кандайдыр жолдор менен шайланып барган адам же 1-2 адам эле бийлик башына бара алган өз билемдик менен чече албайт. Бул жердин тагдыры, бул элдин тагдыры. Муну эл өзү гана чечиш керек. Ошондуктан азыр бул жерде Мирлан акебиз айтып кетти. Кыргыздын элинин жакшылары көп, баатырлары көп. Өзгөчө шайлоо алдында чыгат биздин көп мыкты азаматтар. Эгер мени шайласаңар, эгер эле мени шайлап койгон болсоңор, мен Кыргызстанды ушунчалык сүйөм, мен Кыргызстан үчүн жанымды берем, мен Кыргызстан үчүн моундай иштерди кылам деп асмандагы айдан башка баардык нерсени убада кылып жүргөн азаматтарыбыз көп. Ошол азаматтар бүгүн эгер чындап эл үчүн күйгөн болсоңор, жүрөгүңөрдө ушул эл жер деп соккон бир кыпынча болсо дагы бир учкун болсо, келиңиздер. Элдин, жердин тагдыры чечилип атканда, могул жерде бирге бололу. Кандайдыр бир акимияттын клубуна кире калып 300 адам батчу, андагы 250-сүн өзүбүзгө караштуу адамдар менен толтуруп алып, элдин, жердин тагдырын чечкен болбойт. Жаап, жашырып, бирөөлөргө айтпай, келтирбей. Мындай маселе бардыгы ачык болуш керек. Жашыруун болбош керек. Себеби бул орунду жашырсаң өлүм ашкере кылат деген сөз бар. Bunday нерселер жашырылбаш керек. Бардык нерсе ачык, айдың болуш керек. Эл бардыгы кабардар болуш керек. Ошол кабыл алынган чечимге элдин көпчүлүк бөлүгү ыраазы болуш керек. Бул нерсени тактоонун бир гана жолу ушул жерде элдик чоң жыйын өткөрүшүбүз керек. Бирге туруп ушул жерде ийри отурсак дагы түз кеңешип, чогуу биргеликте чечишибиз керек. Ошондуктан мен дагы Мирлан акенин сөзүнө кошулуп, ошол чек араны мыкты билген генералдарыбыз, чыныгы элдик генерал деп жүрөт. Ошол генералдарыбызды Исмаил Исаков сыяктуу мына оппозициялык топту жетектеп, саясатчылардын башчысымын деп чыгып аткан Равшан Жээнбеков агабызды, жана башка ушул сыяктуу Жеңиш Молдоакматов, Тилекмат Күренов, дагы канчалаган азаматтар жүрөт. Мен азыр кимдир бирөөнүн атын айтпасам капа болбоңуздар. Өзүңүздөр билип эле, чындап ушул жерге күйсөңүздөр, ушул Кыргызстанды сүйсөңүздөр, аймактык бүтүндүгүн сактап калууга кызыктар болсоңуздар, ушул жерге келиңиздер. Эл менен бирге болуп, элдин катарына туруп, ушул маселелерди чогуу биргеликте чечели. Дагы кимде толуктоочу сөз бар? Жигиттер. Адыл акеге сөз берем. Ассаламу алейкум. Калайык калк. Мына биз дагы эле ушул Кемпирбаттын боюнда, боз этеги ушул жерде отурабыз. Таркабастан отурганыбыздын себеби ушул Кемпирбат алтын жерибиз башка мамлекетке өтүп кетпесин деп отурабыз. Буга чогулганын себеби кечекке келген бийлик төбөлдөрүнүн жашыруун ошо клубда өткөргөн жыйынына нааразы болгондугубуздан алар келип элдин пикирин укпастан өздөрү чогулган эл менен гана сүйлөшүп, элдин бир ооз пикирин укпастан сыртка чыкканда ошончо чогулуп турган элди карап койбостон кеткен президент деген салырга, укмк начальник камчы, биз силерге аябай нааразыбыз. Силер өкмөңө укук берилген эмес, өкмөң эле жери чечип кой деп. Бул Кемпирбат маселеси такталган жер. Бул талаш жер эмес. Союз мезгилинде чек ара такталган, дамбанын жарымы Кыргызстандыкы. Сен айткандай уч илешип калыптыр биз тарапка деп. Ал жалган. Ал Кыргызстандын жери. Жердин астында, суунун астында турган 5731 гектар жерден Кыргыздын жери. Сен жаңылыш айттың, элге жалган маалыматты бердиң. Өзбекстанга 68 жылы өтүп кеткен деп. Ал калп. Ал убакта өткөндө давно эле качан эле Өзбекстандар тосуп, зымтор менен. Мал эмес, чымчык өткөрбөйт болчу. Бекерге сенен сурап атабы?
20 гектарды басып алған жерді бергіледі, дамбаны қоша деп. Ошол жерден Кыргызстандыкы біз отырған сөз Кыргыздын жери берилбесин. Кыргыздын жерини эки адам чечпейт. Азма балдар туура кайрылышты. Мен Кыргызстанга күйөмүн деп, Кыргыз жерим, элим деп жүрген азаматтар келгиле, баарын келгиле дагы ушул маселени ордунда көрүп, ушул чечели. Ирип отуруп түз кеңешип дегендей. Антпесек, бул эки адамдын иши эмес. Ал элге жалган маалыматтарды берип, азыр 9-нчы гарнизацияга түшүрсөк, 1,5 миң гектар жер бошойт десин. Көргөнсүз ташы, биз азыр 907-де отурабыз, торгоого отурган жерибиз. 9-нчы гарнизацияга суу чыкканда, кыздар алга айланын дагы чекшетине барат. Ал 1 гектардан жер бошобойт. Ким айтты ошону жалган айтып, элди удургутуп мактанасыңар? Кайра сен 16 миң гектар жер алып койдуң эле. Союз мезгилинен компенсация үчүн берилген эмес андай жер. Элге жалган маалымат берип. Баарын биз мына 30 жылда болбогондой жер алып койдук дейсиңер. Антип калп айтпагыла. Бул жер Кыргызстандыкы, жер берилбесин, чегара бузулбасын. Элдин талабы ошондой, биз аягына чейин турабыз. Кыргыз эли, мен дагы бир ирет кайрылып кетем. Кайдагер карабаган жигиттер, Кыргыздын патриоттору, барыңыздар, келиңиздер. Ушул жерге келип, өз көзүңүздөр менен көрүп, ушул жерди чечели. Рахмат. Бул жакта дагы сөз сұрап атат. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Мен да ушул агаларым сөзүнө бир аз кошумча кылып кетейин. Мына жерден биздин эң бир бийликтин ката жасап аткан иши бул эң биринчиден туура эмес маалыматтарды таратып атышат. Ушул Facebook'tan, соц тармактардан ошол бийликти колдоп жазып аткан тургундар, барыңыздар, келиңиздер ушул жерге. Биз күнү түнү ушул жердебиз. Жеринен көрсөтүп берели. Кайсыл жер биздин жер экенин биз жакшы билебиз. Кайсыл жерге чейин граница болгонун баарын биз тактап көрсөтүп берели. Ошону билип, туура маалыматты алып туруп, андан кийин жазгыла силер комментарий, баягы диванный эксперттер. Анан да бүгүн чогулуштан депутаттардын, жергиликтүү депутаттардын чогулушу болду. Андан кийин чыгып бул жерге күч органдары келди. Бир 15-20 чакты. Бул жака автобус менен даже келди деп айтып атышат. Эми бул нерсе менен бизди коркута албайсыңар. Биз ушул жерде жаштар баары биригип турабыз. Ушул маселени чечкенге жана айтып өткөн активисттер, бүт жарандарды чакырып кетебиз. Ошол менен айткан. Чоң рахмат. Урматтуу мекендештер, азыр эле жолдон келаткан балдар айтып келишти. Ошол Кызыл Октябрь айылына кирерчи жерде автобустар менен баягы милиция кызматкерлерин алып келип коюп коюптур деп маалыматтарды айтып атат. Анан баягы ошто УУДнын жетекчиси Жеңиш деген акебиз бар экен. Ошол акебиз баягы буйрук берип, ошо боз үйлөрдү алдырып салам, мындайча айтканда элди басып салам дегендей сөздөрдү айткандарын айтышты. Бирок эгер ошол нерсени жасаган болсо, ошол биздин УУДнын жетекчиси областтык өзү мыйзамды бузган болот. Анткени бул жерге чогулган эл эч кандай башаламанды уюштурган жок. Биринчиден, ар бири өз жарандык укугунан пайдаланып гана өз акысын талап кылып отурат. Бул мөөнөтсүз элдик акция. Буну ар бир Кыргызстан жаран укугу бар. Эгер ушуну укугун чектеп, ушул боз үйлөрдү бузуп, адамдарды алып барып кандайдыр ушул жерде таратууга аракеттер болсо, бул чоң мыйзам бузуу болот. Чоң
элге кынчылык болот. Муну менен бизди баары бир токтото албайсыздар. Биз ошол протокол 36 протокол жокко чыкмайынча биз ушул жердебиз, тарабайбыз. Бизди камасаңар, камайсыңар, биздин артыбызда эл бар, эл чыга берет. Бизди бирөөбүз өлтүрсөңөр, артыбыздан жүздөгөн, миңдеген кыргыздын эр азаматтары чыга берет. Ар кандай чептен эрдин күчү бектейт. Биз андан коркпойбуз. Бизди коркутууга аракет жасабай эле коюңуздар. Андай психический атакалардын дагы бизге кереги жок, өтпөйт баары бир. Азыр Эламан кайра сөз сурап атат. Эламанга сөз берейин, анан жыйынтыктайлы. Мен ушул жерден да баса белгилеп кошумчалап кетким келет. Биздин максат эч кандай бийликке умтулуу же болбосо президентти иштен кет деп отставкасында талап кылбайбыз. Президент кетсин деп да талап койбойбуз эч кандай. Ушул Кемпирабадты бербегиле болду. Болду, ошол эле талап. Ишиңерди кыла берле. Мөөнөтүңүз бүткүчө иштеңиз, урматтуу президент. Биз банда эме кылып атат да. Мадумаровдун тарапташтары анан кийин бийликти алыш максат. Анан эч кандай мен ушул жерде турган максатым Алла күбө, көкүрөгүм таза. Бийлик кереги жок. Иштеңиз, айнанайын. Иштегиле. Бирок жерди гана бербегиле болду. Айыл дагы кошумчалап кетем. Правда, Алга, могул жакта Ана Кызыл, Бостон айылдары бар. Чыккыла, кошулгула, жериңерди алып калгыла болду, ошол эле. Анан президент кетсин, дагы башка талаптарды койбойбуз. Бирок кеткенден кийин талап кылса болот. Ташиев көп бул жерден дагы эме болуп атат. Элди коркутуу, элди басынтуу убагы келет. Баарын көрүп атпайбызбы? Бирок талап, эч кандай талап жок. Президент гана кетсин, башка бийликтин кереги жок. Жерди бербегиле бүттү. Айыл элдери кошулгула, чыккыла, жериңерди алып калгыла. Дагы кошуп айтпагыла, президент кетсин башка. Мен мисалы, мен ошону айта кетейин да. Президент Сооронбай Жээнбеков митинг болуп башталганда, мына өзүмдүн айылымда күбө, мына айылдаштарым да көрөт, башка да көрөт. Биринчи жазганмын мен, ура Садыр Жапаров чыкты депчи. Мен Жапаровду ушундай колдоп, мына бирөөң айта албайсың, мен сага чай алып бергенмин, мен сага тыйын бергенмин, мына дагы деле колдоп жанда жүргөндөр. Бирөөң бир айта албайсың, колуңа же чөнтөгүңө бир нерсе салганмын деп. Же экөөбүз мынча берем, мындай кыласың деп. Мен өзүм Алла күбө, өзүм чөнтөгүмө акча салып, Бишкекке барып, Жапаровду колдоп, ошол Ысык көл гостиницасынын алдында даже сүйлөгөнүм, видеолорум бар. Митинг баягы өкмөт үйүнүн астында да сүйлөгөп, ошол жерде туруп, Жапаровдун өзүнүн колун кармап, мен ушундай колдогон кишимин Жапаровдучу. Азыр бул жерде Мадумаровду каралоо, айнанайын туугандар, жерди эле алып калыш болду. Жерди бербегиле, ишиңерди кыла берле, силердин мөөнөтүңөр бүткүчө биз чыдайбыз. Канча иштесеңер да чыдайбыз. Бизге баандай башаламандыктын башканын кереги жок. Чоң рахмат. Жанагы эме органдын балдары боюнча. Урматтуу кыргыз калкым, мен айтайын деген дагы бир бул бийликтен орган адамдарыны биздин артыбыздан коюп, бизди бирден чакыртып аткандар гана эл нааразы. Бул иштердин бардыгын мына облустук УВДнын начальниги Жеңишбектин кылган иштери болуп атат. Өткөндөн нааразы чыктыңар, эмнеге чыгасыңар деп айыл аксакалдардан бери жалган маалымат берип, облустук губернатордун замы келип чакыртып, айыл өкмөткө чакыртып, ошол жерде сүйлөшүлө жүрдү. Алардын кылганы өтө туура эмес. Азырда мына бүгүн дагы уже элдин артынан органдарда алып келип коюптур машиналар менен.
Ey жигиттер, не коркосуңар? Мен кыргыз эли көзүңөргө душман көрүнүп атабы? Же бир жерде чыккан тикен болуп атабы? Садыр Жапаров, Ташиев, силер не коркосуңар? Елде не жашырасыңар маалыматты? Кыргыз эл билбеген маалыматты Ташиевиң билип атат, Өзбегиң билип атат. Аларга сер эмес го. Эмнелер ушу кыргыз элин ушу тупой кылып атасыңар, а? Адамдын жиннеттигин бүттүңөр, тоткула мындайыңарды. Урматтуу мекендештер, биздин бул мөөнөтсүз акция ушул протоколдор жокко чыкмайынча, ушул жерлерибиз өздүн аймагыбызда сакталып калмайынча улана өрмекчи. Биз ошондой урам менен чыгып отурабыз. Буга чейин айтып кеттик, ушул Кыргызстандын келечегине жерлер үчүн ким кайдыгер болбосо барыңарды катарга чакырабыз. Биздин ата бабаларыбыз эчен кылымдардан бери жандарын, өмүрлөрүн курман чалып, ушул жерлерди сактап келип, бизге бүгүн Алла Таала аманат кылып берди. Биз дагы өз урпактарыбызга, өз перзенттерибизге ушул жерди бүтүн боюнча өткөрүп берүүгө бүгүнкү ар бир Кыргызстандын жараны милдеттүүбүз. Биз бир-эки адамдын кызыкчылыгы үчүн ошолордун чечими менен эле бирөөгө берип коюусуна биз жөн карап тура албайбыз. Анткени бул жерлер биз үчүн Алладан, андан кийин биздин ата бабаларыбыздан калган аманат. Биз муну өз перзенттерибизге бүтүн боюнча, толук боюнча өткөрүп берүүгө милдеттүүбүз. Эгер кимде ким ушул аманаттын акысын билген болсо, барыңарды катарыбызга чакырабыз. Келе албай алыста жүрүп колдоп аткандарга Аллах разы болсун. Сиздер ошо колуңуздардан келишинче ушул соц тармактарда биздин эфирлерди бөлүшүп, коомчулукка кенен жетүүсүнө мүмкүнчүлүктүн болушунча салым кошуп туруңуздар. Ошонун өзү дагы биз үчүн чоң тирек, чоң жардам. Кайрадан кийинки эфирлерибизден амандыкта, тынччылыкта, эң негизгиси өлкөбүз тынччылыкта жана бүтүн аймагы бүтүндүктө жүз көрүшкөндө Аллах насип кылсын. Ага чейин бар болуңуздар, барыңыздар, Аллахка аманат.